Саламатсыңарбы сүйүктүү балдар. Бардыңыздар бүгүнкү аралыктан окутуу боюнча онлайн сабакка кош келдиңиздер. Бардыңыздар бүгүнкү сабакка жакшылап көңүл коюп, конт коюп сабакка катышканга чакырмакчымын. Биз өткөн сабагыбызда информацияны, ошол маалыматты сактоо боюнча өткөнбүз. Ошол бүгүнкү сабагыбызда андан ары улантабыз. Жана ошол сабак боюнча биз кичине кайталоо жүргүздүк. Суроолор жана тапшырмаларды кайталоодо биз өткөн сабакка эсеп салсак, өткөн сабагыбызды эстесек, бул биринчи суроодо адамдын эси кандай касиеттерге деген суроо экен. Бардыгыбыз ойлонуп көрсөк, адамдын ошол маалымат сактоочу эси кандай касиеттерге болушу мүмкүн. Эс бул маалымат сактоонун эң эле биринчи куралы болуп саналат экен. Бул адамдын эң башкы куралы болуп, же болбосо эң башкы функциясы деп айтсак болот. Анткени маалыматты сактоо менен адам башка бир процесстерди аткарууда алдыга кадам жасайт деп айтсак болот. Эми экинчи суроодо биз жаткай билген информацияларды эмне үчүн оперативдүү деп атайбыз? Бардыгыбыз ойлонуп көрсөк, оперативдүү деп эмнеге аташыбыз мүмкүн? Ооба, адамдын өздүк эсин биз ыкчам деп атоого болот. Себеби андагы сакталган маалыматтарды кайрадан жетишерлик тез берсе болот. Ошол эле башка объектилерге адам ушунчалык маалыматты оперативдүү ыкчам сактоого жөндөмдүү деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошол эле үчүнчү сурообузду карасак, үчүнчү сурообузда бул тизмеден информацияны сактоочу компьютердик түзүлүштөрдү тапкыла дейт. Бул жакта ошол компьютердик түзүлүштөр турат: катуу диск, процессор, оперативдүү эс, монитор, принтер, сканер жана башка түзүлүштөр турат. Биз ойлонуп көрсөк, ошол кайсыл түзүлүштөрдү биз сактоочу деп киргизсек болот. Бул жактан эң биринчи эле катуу дискти айтсак болот. Бул маалыматтарды узак сактоодо чоң кызмат аткарат. Жана ошол эле оперативдүү эсти айтсак болот. Бул оперативдүү эс маалыматтарды ыкчам сактоодо компьютердин бир түзүлүшү болуп саналат. Бул дагы маалыматты сактоодо чоң кызмат аткарат деп айтсак болот. Жана ошол эле флеш эсти деп айтсак болот. Флеш эс бул маалыматтарды бир компьютерден экинчи компьютерге ташууда чоң кызмат аткарат. Жана ошол эле компакт дискти дагы маалыматты сактоодо айтсак болот. Эми андан ары бүгүнкү жаңы темабызга өтсөк, бүгүнкү жаңы темабыздын аталышы бул информацияларды берүү, башка объектилерге таратуу боюнча маалыматтарыбызды андан ары сабагыбызды улантабыз. Сабактын максатында биз эки гана максатка токтолобуз. Информация берүүнүн ошол схемаларын карап чыгабыз жана компьютердик тармакта болгон бул электрондук почта боюнча кененирээк таанышып чыгабыз. Эми маанилүү теримдерге бардыгыбыз көңүл бурсак, маанилүү теримдерде бул информация булагы болуп саналат экен. Информацияны кабылдагыч, информациялык канал жана электрондук пошталардын системасын карап чыгат экенбиз. Эми информация берүүнүн схемасына көңүл бурсак, бардыгыбыз информация берүү менен байланышкан аракеттерге дайыма биз катышат экенбиз. Ошол эле адамдар бири-бири менен өтүнүч, буйрук, аткарылган иштер жана ошол эле отчеттор, китеп чыгаруу, илимий макаларды, жарнактык кулактандырууларды берип турушат. Биринин ушул объектилери менен маалыматтарды таратат экен. Бири-бирине маалыматты таратууда чоң кызмат аткарат экен ушул объектилер. Жана ошол информация берүүнүн схемасында адам баласында, же болбосо силердин күндүк турмушуңарда деле информация берүү бул китеп окуганда, телекөрсөтүүлөрдү көргөндө жүрүп турат экен, өтө чоң мааниге экен. Жана ошол эле бул жакта үч маалымат берүүнүн булагын айтсак болот. Бул жакта информация булагы бул силер ошол күндүк турмушта алып жаткан ар кандай ресурстарды айтсак болот. Китептер, ошол эле телевизор, ошол эле мектептеги маалыматтар, ушунун баардыгы бул информация булагына мисал боло алат экен. Бул жана ошондой эле информациялык каналды да айтсак болот. Бул дагы ошол маалыматты берүүнүн түрлөрүнө мисал боло алат. Кайсыл түрлөр менен маалыматтарды биз алып атабыз жана информация кабылдагыч бул силер болуп саналат экенсиздер. Эми андан ары информация берүүнүн схемасында биз компьютердик оюндарды да мисал кылсак болот. Компьютердик оюндар бул ошол маалыматтарды алууда эффективге ээ экен. Анткени бул жакта ошол компьютердин оюндардын ичинде бул адамдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша маалыматтарды берүүдө ар кандай сүрөттөрдү, ар кандай үндөрдү, ар кандай кыймыл аракеттерди чагылдырат. Ошол кыймыл аракеттер чагылдырылганда биз маалыматтарды өзүбүздүн эсибизге бат жана ыкчам сактап калганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтсак болот. Эми андан ары биз информация берүүнүн схемасында өзүбүздүн жашап жаткан эле жандуу жаратылышка дагы көңүл бурсак болот экен. Жандуу жаратылышта бул
информация берүү жана кабыл алуу дайыма болуп турат экен. Анткени жаратылыштан биз ошол эле үндөрдү угабыз кулактарыбыз менен, жыттарды жана ошол эле даамдарды сезиши мүмкүн, жер жемиштерди, ошол эле бакт өсүп жаткан бир алманы айтсак болот, мисалга ошол объектлер аркылуу биз жаңы маалыматтарды күндүк турмушта алып турат экенбиз. Жана ошол эле жаныбарлардын кыймыл аракети, куз курмускалардын жашоосу ошол объекттерди биз карап, жаңы маалыматтар менен күндүк турмушта байма-бай бири-бирибизге маалымат таратып алып турат экенбиз деп айтсак болот. Эми андан ары электрондук почта боюнча сөз кылсак, электрондук поштада бул 4 электрондук почта ошол адамдардын көп пайызы колдонгон деп айтсак болот. Бул ошол Яндекс почта, gmail.com, Google компаниясынан алындык, ошол эле mail.ru жана Yahoo электрондук поштасын айтсак болот. Ошол электрондук пошталар аркылуу маалыматтарды жөнөтүүдө өтө бир жеңилдиктер жаралат деп айтсак болот. Эми электрондук почта бул жүздөгөн жылдар бою бири-биринен алыс жашаган адамдар информацияны кат аркылуу алышып беришчү деп айтсак болот. Жана кат бир адамдан башка адамга кат жазуу менен билдирүүсү буга чейин эле катты баардыгы ошол колдор менен кагазга жазышчу. Жана жазылган барактарды конвертке салып, сыртына дарегин жазып, ошол поштага салышчу. Бул ар бир адамдын маалымат жеткизүү бир куралы болуп саналчу деп айтсак болот. Азыркы тапта болсо, компьютер тармагы өнүккөнгө байланыштуу ошол эле электрондук түзүлүштө биз электрондук поштаны алып жатабыз. Электрондук почта бул компьютердик тармактын жардамы менен маалымат алмашуучу система деп айтсак болот. Электрондук кат бул ошол текстти, сүрөттү, добуш жана видео информацияларды өзүнө камтыйт, ошол маалыматтарды электрондук түрдө жиберүүдө. Азыр жаңы баштаган колдонуучу өзүнүн акысыз электрондук поштаны ачып алса болот. Ошол электрондук поштанын жалпы дарегинди алса болот. Эми ошол электрондук поштанын бул эң башкы башаты бул ошол маймылчаны айтсак болот. Бул бөлүктүн бири-биринен экинчисинен белги менен ажыратылат деп айтсак болот. Ушул маймылча аркылуу. Жалпы адамдар ушул маймылча деп аташат азыркы күндө. Эми электрондук почта бул социалдык тармактарда, ошол эле башка каражаттарда электрондук почта өтө активдүү колдонулуп келет. Анткени маалыматтарды жөнөтүүдө, ошол эле сүрөт, видео деп айттык, музыка деп айттык, ар кандай файлдын түрлөрүн айттык. Ошол маалыматтар жөнөтүүдө электрондук почта чоң бир кызматка ээ. Эми бул жерде силерге мисал корреспондент деп айтсак болот. Бул корреспондент бул силер болушуңар мүмкүн. Бул силердин аталышыңар экинчи колдонуучуга жөнөтөт. Жана маймылча сервер деген бул ошол электрондук поштанын сервери деп айтсак болот. Ошол сервер аркылуу маалыматтарды башка колдонуучуларга жөнөтөт. Мисалы Санжар Коңуров маймылча gmail.com деп турат. Бул ошол экинчи колдонуучуга биз маалыматтарды жөнөтүп атабыз дегенди түшүнсөк болот. Эми баардык ушул тема боюнча биз эсибизге сактап калышыбыз керек. Бул өтө маанилүү. Информацияны кабыл алууга жана берүүгө байланышкан аракеттерге дайым адам катышат. Информация берүүнүн процесси төмөндөгүдөй схема менен аныкталат. Бул ошол информация булагын айтсак болот. Информация каналдарын жана информациянын кабылдагычын биз ушул нерселерди биз карап чыктык. Жана ошол телефон, телеграф, телекөрсөтүү, интернет жана заманбап информациялардын каналдарын дагы мисалга келтирсек болот. Жана ошол эле компьютер тармагындагы электрондук поштага айтсак болот. Бул компьютер тармактын жардамы менен кат алмашуучу система деп биз карап чыктык. Жана ошол эле сабакты бышыктоодо силер күнүлүк турмушуңарда, күнүлүк жашооңордо башка адамдарга кантип информацияларды бересиңер, ушул жөнүндө өзүңөр ойлонуп, кайсыл каражаттар аркылуу таратасыңар, ошол жөнүндө ойлонуп, кыскача бир эссе кылып, же болбосо текст кылып, тетрадка жазып, сүрөткө тартып, классрумдарга жүктөп койсоңуздар болот. Мен анын баарын карап, анан бааларды коебуз. Жана ошол эле бүгүнкү сабакта биз маалыматтарды берүүдө, маалыматтар таратууда карап чыктык. Ошол берүү схемаларын жана ошол эле маалыматтарды электрондук почта, компьютердик тармактын жардамы менен жөнөтүүчү түзүлүштөрдү карап чыктык. Силер үчүн пайдалуу жана ийгиликтүү болду деп ойлойм. Күнүлүк жашооңордо, күнүлүк турмушуңарда ушул объектлерди, ушул эле маалыматтарды алмашууну колдонгонго чакырмакчымын силерге.
Анан силер үчүн бүгүнкү ушул тема боюнча тапшырма. Бул кетебиздин 50 беттеги суроолор жана тапшырмалар боюнча Classroom тиркемесине жооп берип жөнөтүп коебуз. Ушул Classroom тиркемесине. Бүгүнкү сабак силер үчүн бир жакшы ийгиликтүү сабак болду деп ойлойм. Баардыгыңар ушул сабакка актив катышканга аракет кылдыңар. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө баардыгыңыздар жакшы калыңыздар жана ден соолукта болуңуздар.